өзгөн айланма жол ачылып, унаа каттам жүрө баштады. Азыр биз ушул жолдон таңкы саат 9 эртең менен өтүп көрөбүз. Кандай иштеп атат, өтүү процесси кандай, сиздерге толук түрдө маалымат беребиз. Азыр биринчи өткөрмө жайына келип токтодук. Ассаламу алейкум. М-банк менен төлөсөк болобу? Азыр бул жерде төлөөнүн 4 түрү каралган. Ошонун бири ушул М-банк. QR бересизби? Андан башка накталай түрдө төлөсө болот, карта аркылуу төлөсө болот. Анан булардын өздөрүнүн дагы бир системасы бар. Ошол аркылуу дагы төлөө каралган. Бизге азыр дароо эле автоматтык түрдө 200 сом төлөйсүз деп чыкты. 200 сом төлөдүк. Рахмат. 200 сомду берип, чек чыгарып беришет. Азыр бул жактан шлагбаум ачылды. Мына буйруса жаңы жол менен жолго чыктык. Аталган жолдо айдоочулардын коопсуздугу жана ыңгайлуулугу үчүн бардык шарттар каралган. Тез жол ишканасы атайын техникаларды сатып алып, жол коопсуздугун карап турат. Андан сырткары мына мынтип жол боюна тоңуп калган муздарды унаалар ала салып кетпестиги үчүн мынтип тазалап турушат. Бул жол Өзгөн шаарын айланып өткөнгө караганда бир топ ыңгайлуу. Артыкчылыктарына токтолсок, биринчиден бул жол 14 чакырым, Өзгөн менен жүрсөңүз 28 чакырым болот. Андан кийин бул жолдо унаа тыгыны жок, андыктан 10 мүнөтчө убакытта ана кызыл айылынан чыгасыз. Ал эми Өзгөн шаарын айланып өтсөңүз 28 чакырым болот дагы, унаа тыгыны көп болгондуктан 1,5 саат убактыңыз кетет. Ал жол оор жүк транспорт каражаттары 90% бияктан өтүп атат азыр. Жеңил машиналардын 70% Өзгөнгө кирбей бияк айланма жол менен өтүп атат. Бул эми каалоочулар үчүн эч кимди кыйнаган жерибиз жок. Каалагандар өз ыктыяры менен бияктан өтүп атат. Кыскача. Бир машина канча убакытта өтүп кете алат? Алдын ала биякта азыр тандалган кишилер иштеп атат. 20дай киши иштеп атат. Азыр 2 полосасы иштеп атат. Анан алдын ала окуттук, 2 күндө окуттук кандай иштеш керек. Бир машинени 15-20 секундага чейин обслуживание кылып атат да. Азыр Өзгөн айланма жолунун ана кызыл тарабында турабыз. Азыр мындагы айдоочулардан жолдун ыңгайлуулугун жана төлөм системасы кандай иштеп жаткандыгы тууралуу маалымат алабыз. Ошо Сузактан келетам. Азыр Кара Сууга кетип атам. Ошо аяк пробка үчүн ушу жаңы жолго түштүк. Оплата кылып төлөп туруп кетип атабыз. 200 сом төлөдүңүзбү? Ооба, 200 сом төлөдүм. Ал кандай, көп эмеспи? Нормальный. Бола берет. Бул жолго 700 сом акча төлөдүк. Бул жолго салганыбыз себеби Өзгөндү пробкаларынан, что жолдун жамандыгынан, что мен ойлойм, 700 сомдук мисалы саларке кетирип коебуз да. Салар кеткен иштен эмес, что аяктан нерв бүтөт. Что Өзгөндүктөр какпут да үйүндө жүргөндө эле жүрөт да, мына немедечи. Баягы жолдун mo жээгинде эч ким олорду көзөмөлдөбөйт. Бирөө ун чыкпайт, бир чекеге ал деген бир знак дегенди астына коюп эле жүрө берет. Ошон үчүн бул жолго салып атабыз да. Мен түнү өттүм, саат 2:30 өтүп кеткен. Аэропортко кетип аттым мен. Мурда 3 саатта жетет элем. 2,5 саатка жетпей жетип калдым. Эми эртең балдарды учуруп кайтып келип атпын эми. Мына жолдон канча убакыт өттүңүз? Кандай? Канча убакытта келдиңиз азыр бул жолдон? Тез эле келдим, карабадым. Учкан убакта келдим.